Жамиля Орузбаева 10 жашта. Башка балдар сыяктуу келечекке койгон максаты чоң. Чоңойгондо дарыгер болууну кыялданат. Бирок анын мындай максаттарын таш каап, үстүбүздөгү жылдын январь айында каарманыбызга дарыгерлер аккан диагнозун коюшкан. Жамиля акыркы 10 айдан бери мындай оор дарт менен күрөшүп жаткан кези. Бул оору менен ушул жылдын январь айынан бери ооруп калдык. Жөнөкөй эле грипп менен ооруп башталып, ошол осложнение берип эле анан ушул оору болуп калды да. Анализ тапшырганда ушундай оору болуп калды. Костный мозг тапшырдык, ошо жаңы келгенде 77%. Клеткалар ошо 77% менен келгенбиз. Азыр Кудайга шүгүр 5 курс высокодозный химиотерапия алдык. Ошону менен ремиссияга түштүк да, чыктык баягы 77-биз 3%ке түштү. Буюрса ошо химиотерапия алып атабыз, дагы деле уланып атат. 7 ай больницада жаттык. Эми амбулаторнога чыкканбыз, эми ай сайын келип, бир жумадан жатып кетип турабыз да. Жамилянын абалы күн сайын оорлошууда. Мындан улам ал 5 жолку жогорку дозадагы химия алууга мажбур болгон. Апасы Миргүл Арсарбекова аккан оорусу сейрек кездешүүчү синдром Варкани аталышындагы оору менен кошо күн сайын өөрчүй турганын айтат. Ушул синдром Варкани дегени ушул Кыргызстан боюнча биринчи жолу катталып атыптыр да. Мурун ушундай диагноз менен оорубаптыр. Лейкоздун ушул түрү менен Жамиля биринчи жолу ооруп атыптыр да, мындайча айтканда. Анан Россия чоң мамлекет жана США-ларда 10-15 случай бар экен. Именно ушул синдром Варкани мененчи. Кыргызстанда биз жалгыз экенбиз. Алгач Жамилянын жыйынтык кагыздары Орусияга жиберилип, ал жактан тез арада бул дартты хирургия жолу менен дарылоо керектигин айтышкан. Тилекке каршы мындай операция Кыргызстанда жасалбайт. Түркия же Индияда гана жасатуу керек. Ал үчүн $80,000 ашык акча каражаты керектелүүдө. Операция канчалык тез арада жасалса, каарманыбыздын сакайып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк ошончолук жогору. Ал пересадка костного мозга ошол Турция мамлекетинде болот экен. Биз документтерибизди аяка жөнөтүп, прайс-лист алганбыз, мындай операциянын баасы. Ошол $80,000 жогору деп келип атат да. Баргандан кийин да текшерилип да чыгат экен да, эми баасычы. Негизи 80,000ден жогору экен. Анан ошол биз ошончо каражатты жалгыз биздин үй бүлө үчүн өтө эле чоң сума болуп атат, чындыгын айтканда. Анан айлабыз кетип, ушу элге кайрылып атабыз жардам сурап. Бизди көрүп жаткан бардык кайдыгер карабаган боорукер элибизге кайрылабыз. Азыркы учурда Жамиляга $80,000 түзгөн операция керектелет. Буну жалгыз Жамилянын апасы көтөрө албайт. Ошондуктан эгерде кимде-ким жардам көрсөтөм десе, 0771 11 20 15 Элсон баланс номерлерине которум жасасаңыздар болот. Бүгүнкү күндө Жамилянын ата-энеси болгону $11,000 чогулта алышкан. Учурда ата-энесинин тапканы үй каражаттарынан артпагандыктан кайдыгер карабаган жарандардан жардам сурайт. Эгерде кимде-ким жардам берүүнү кааласа, экранда көрсөтүлгөн реквизит аркылуу акчалай жардам көрсөтсөңүздөр болот. Жанар Абдуллаева, Адлет Марсбеков, 5 канал.